Көк Жар айыл өкмөтүндө кезинде пайдаланылбай таштанды таштоочу жайга айланган жерди жеке ишкер колго алган. Мында жаңы кыш чыгаруучу завод курулуп, жумуш орундары түзүлгөн. Бул заводдо жергиликтүү жашоочулардан сырткары облустун аймактарынан келип иштегендери да бар. Ооба, бу жерде кол менен жөн эле түшүрөт же жүктөйт да. Башка иш жок бу жердечи. Өз ишчилерге иш кыйын эмес. Только кышты түшүрөт же жүктөйт алып кара менен ташыйбыз бу жердечи. Кыйын иш эмес бу жерде. Иш кыйын эмес, жеңил иш. Биз 40 миңдин үстүн алабыз. 2021 жылы кыш заводдун курулушу башталып, үстүбүздөгү жылдын июнь айында бүткөрүлгөн. Учурда жумушчу орундар камсыздалып иштеп жатат. Завод ички жана тышкы миграциянын агымын азайтуу максатында түптөлгөн. Биринчиден бул жерге лицензиясын алган 3 жыл болду. 3 жыл болду бул жер мусоркана болуп турган мурда. Анан мусоркананы тазалап, кирпич завод курганга былтыр куруп бүттүм курулуштарын. Быйыл уже ишке кирди. Өлкө башчы Садыр Жапаровдун жарлыгына ылайык 45 жумуш орундуу заводко айыл өкмөт тарабынан 5 гектар жер аянты бөлүнүп берилген. Ишкерлерди колдоо боюнча биз бүгүнкү күндө Көк Жар айыл өкмөтүндө 160 орундуу швейный цех ачтык бүгүнкү күндө. Ошол ондан кийин тышкары мына азыркы күндө биз кирпич завод ачтык бүгүнкү күндө. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, биз кирпич заводдо 45 орун официальный, анан калгандагы элдер келип дагы иштесе дагы жетишпей атабыз азыркы күндө. Рабочий калк дагы жетишпей атат. Ошондуктан биз азыркы күндө 205 иш орунду ачтык да бүгүнкү күндө. Айыл өкмөтүнүн өзүнүн ишканасында ушуларды ачтык. Президенттин Ош облусундагы карым укуктуу өкүлү Зиядин Жамалдинов күнүнө 20 миң кыш чыгарган заводдун ишмердүүлүгү менен таанышуу учурунда Ош облусунда инвесторлор жана жеке ишкерлерди колдоо жүрүп жатканын билдирди. Кыш заводу ачылып ишке берилиптир. Бул жерде бул иш жүрүп атат бүгүнкү күндө. Бул жерде болсо 45 иш орду менен камсы болуп тур да. Мындай айтканда эми ушул жергиликтүү Көк Жар айыл өкмөтүнө мындай айтканда азыр 200 иш орду менен камсы болду. Көк Жар айыл аймагы 6 айылдан турат. 20 миңден ашуун калк жашайт. Дотациядагы айыл өкмөт болгондуктан ири өнөр жайды колго алып, дотациядан чыгуу аракеттерин көрүп жатканын билдиришти. Зарина Рахманбердиева, Тимур Арнесов, Ынтымак, Ош облусу.